Урматтуу кесиптештер, Алмаз Акымжанович, тиш дарылоо боюнча балалардын өсүп кеткендиги боюнча бизге жарандар кайрылып атышат да. Тиш дарылаткан элге бүгүнкү күндө аябай оор болуп жатат. 1000 сомдон 10 000 сомго чейин болуп жатат деп кайрылып атышат. Буну ким көзөмөлдөйт? Бир тиешелүү жетекчиликтерге бир тапшырма берсеңиздер. Андан сырткары Ноокат районунда госрегистрдин имаратын куруш керек деп кайрылып атышат. Себеби бүгүнкү күндө алар маданият үйүнүн имаратында отурушат. Ал жерде архивдик маалыматтар, карталар, бүт кагаздар ошол жерде сакталган да. Ошондуктан аларга биз жаңы имарат куруп беришибиз керек. Имаратына жер ажыратылыптыр Мирмахмудов айыл өкмөтүнөн. Бүгүнкү күндө 50 адам иштейт экен. Ушул госрегистрге Ноокатка бир жаңы имарат куруп берсек. Кийинки маселе Ноокат районунда Ал-Харазми гимназиясына быйыл мына 43 жыл болуптур да. Азыркы учурда 600дөн ашык бала билим алып тарбияланып атат. Мектеп өзү 270 орунга эсептелген. Азыр жаңы имаратына 370 орунга долбоор даяр. Мына 2018 жылдан баштап 7 жылдан бери мектептин директорлугу бүт тиешелүү министрликтерге, тиешелүү жетекчилерге кат жүзүндө Гостройго, Минфинге бүт баарына кайрылып атыптыр, бирок эч кандай жыйынтык чыкпай атыптыр да. 7 жылдан бери кайрылып атат, чечилбей атат деген бул эмне деген нерсе? Ушуну бир карап туруп, Гостройго, Минфинге, Билим берүү министрине дагы тапшырма берсеңиздер. Анан азыр мына биз март айында турабыз. Январь, февраль, мартка чейин мына мектеп, бала бакчалардан кайрылуулар келип атат да. Ушул мектептерге мына бүгүнкү күндөгү ушул канцтовар, кагаз, ручка, журнал, жана башка лампочка, тряпка, мила, андан сырткары көптөгөн картеж, ремонт нерселерин ушул жылдын башынан гана алышат экен да. Бирок тендер, конкурс бир аз кечигип өтүп атыптыр. Ушуну дагы тапшырма берсек, жылдын башынан баштап алар өздөрүнүн чөнтөгүнөн алып берип атышыптыр да. Ушуларды бир көзөмөлдөп, конкурсту эртерээк өткөрүп берсек. Рахмат чоң.